Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев үйү жок 65 жаштагы апага бир бөлмөлүү батир белек кылды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 1958-жылы туулган Нарын облусуна караштуу Кочкор району Туз айылынын тургуну 65 жаштагы Марипа Мамбеталиевага бир бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Буга чейин Марипа Мамбеталиева үй бүлөлүк оор шартына байланыштуу Бишкек шаарындагы батирлерде көчүп конуп жашап жүргөн. 2 кыздын жана 2 уулдун апасы. Жолдошу жана бир уулу каза болгондуктан неберелерин өз кароосуна алган. Андыктан турак жайы жок жалгыз бой апа Ташиевден жардам сурап кайрылган. Жыйынтыгында Марипа Мамбеталиеванын суранычы канааттандырылып, Камчыбек Ташиев ага Борбор калаадан бир бөлмөлүү батир белек кылды. Мындан ары Мамбеталиева аталган үйдө неберелери менен жашай тургандыгын айтып, УКМК төрагасына ыраазычылык билдирди. Кыймылсыз мүлктүн бирдиктүү маалыматтык системасынын маалымат базасынын маалыматы боюнча, Мамбеталиеванын жана анын жакын туугандарынын буга чейин бир дагы кыймылсыз мүлкү катталган эместиги тастыкталган. Москвадагы мекенешим, сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгы болууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Сурабалдиева базарларга тышкы башкаруу киргизүү демилгеси тууралуу оюн билдирди. Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева базарларда иштеген соодагерлердин көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы акциялары, ага бийликтин реакциясы тууралуу комментарий берди. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып ал өкмөт ишкерлерге ККМ боюнча түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзбөгөнүн айтты. Ал соодагерлер ККМде мурда электрондук товардык транспорттук коштомо кагазга каршы чыгып жатканын, соодагерлер аны колдонуу өтө эле оор деп эсептей турганын билдирген. Маселе Жогорку Кеңеште 1 жыл мурун эле көтөрүлгөнүн, бирок тиешелүү чаралар көрүлбөгөнүн кошумчалады. Сурабалдиева базарларга тышкы башкаруу киргизүү демилгесин мыйзамсыз деп сынгалды. Ишкерлер ККМге каршы чыкса, өкмөт өзүнүн кемчиликтери үчүн жоопкерчиликти базардын ээлерине оодарганы туура эмес. Митингдер тууралуу мүмкүн президентке убагында маалымат берилбей калган чыгар. Митингге чыккан соодагерлерди УКМКга суракка деле чакырышты. Өлкөдөгү миңдеген ишкерлерди суракка алганы менен маселе түшүндүрүү иштеринде болуп калды. Ишкерлер деле 30 жылдан бери патент менен иштеп келгенин айтып, бара-бара санариптештирүүгө өтүү керек экенин түшүнүп жатышат, деген Сурабалдиева. 6 декабрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандагы базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий жетиштүү деп жарыялаган. Ал ири соода саттык комплекстеринин ээлери өлкөдөгү эң бай адамдар экенин билдирип, Аскар Салымбеков, Мелис Мырзахматов, Чолпон Султанбекова, Турсунтай Салимов, Курманбек Байтереков, Камчыбек Жолдошбаев, Кубатбек Байболов, Эльбира Сурабалдиева, Чыңгыз Алканов жана башка кишилердин ысымын атаган. Бул адамдар базарлардан ири кирешелерди көргөнү менен мамлекетке, коомго, кол алдындагы соодагерлерге мамилесин өзгөртпөгөнүн айткан. Анын алдында Садыр Жапаров 6 декабрда Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы митингдер улана берсе, базарларга өкмөттүн атынан кумтөргө тышкы башкаруу киргендей, тышкы башкаруу киргизебиз деген. 29 ноябрдан 5 декабрга чейин Бишкектеги жана аймактагы чоң базарлардын соодагерлери ККМге каршы экенин билдирип, нараачылык акцияларын өткөрүштү. Алар бийликтен патент системасын калтырууну талап кылып жатышат. Бул окуялардан кийин Садыр Жапаров 5 декабрда Бишкектин четиндеги Дордой базарында иштегендер менен жолугушуп, Кыргызстанда базардагы соодагерлерге июль айына чейин патент менен иштеп турууга уруксат берилгенин айткан. Базарларда соода саттык менен алектенгендер 2024-жылдын 1 январынан тартып ККМди милдеттүү түрдө колдонушу керек болчу. Ишкерлер ККМдин түйшүгү көп экенин билдирип, ага каршы чыгууда. Бийлик бул система кирсе, көмүскө экономиканын үлүшү азая турганын кайталап жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын коргоо министрлери Гулистанда жолугушту. Кыргызстан менен Тажикстандын коргоо министрлери жолугушту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын коргоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 6 декабрда коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов жетектеген делегация Тажикстандын Гулистан шаарына жумушчу сапар менен барды. Бекболотов кесиптеши Шералы Мирзо менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы аскердик кызматташууну талкуулады. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Урматтуу бир туугандар, мына Элхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгондугуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат. Полотбек
Мбанк Полотбек А деп чыгат, жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп койсоңуздар болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып койсоңуздар болот. Ада Мбанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Элхан энебиздин Элхандай көрсөтүп койгонда акыркы операциясында ушул мынау төмпөктөрүн, мына ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мынау немең ооруп кетеби? Кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп багандай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Арты менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буюрса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол рефлекстерге өз ыхсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буюрса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Элхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буюрса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буюрса ушул Элхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буюрса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Элхан энебиз акыркы операциясына кетет. Май айында. Бишкекте тазалыктын 5 кызматкери тамакка ууланды. Бишкек шаарында Волклагман тест атым жайынан тамактанган 5 киши ууланды. Ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдиргендей, алар тазалык муниципалдык кызматынын кызматкерлери болгон. Тамакка ууланганы боюнча алгачкы белгилер 4-декабрь түнү байкалган. Жабыркагандар дарыгердин жардамын алышкан. Лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгында алар тамак аштан ууланганы аныкталган. Тамакка уулангандардын абалы жакшы, алар ошол эле күнү үйлөрүнө кетишкен. Волклагман тамактануу жайында текшерүү жүрүп, санитардык талаптарга сакталбаган деген негизде 23 000 сом айыппул салынган. Кыргызстанда буга чейин дагы тест татым жайларында, кафе, ресторандарда үй шартында даярдалган тамак ашка жапыртуу ууланган учурлар болгон. Аталган мекеме жарандарды мындай учурлардын алдын алууга чакырып келет. Садыр Жапаров ККМ аппаратынын базарларга киргизилип жаткан себебин айтты. ККМ аппараттарын киргизүү аркылуу дүңүнөн соода кылгандардын товар жүгүртүүсүн жалпы экономиканы ачык көрүп туралы деп жатабыз. Бул тууралуу Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу үчүн ККМди базарга киргизип жатабыз. Кытайдан бизге өткөн товардын көлөмү 14 миллиард долларды түзөт. Биздин статистикалык маалыматтарга караганда 4 миллиард доллар болуп калып жатпайбы? Демек көмүскө экономикага кирип кетип жатат. Дүңүнөн сатып жиберип, салык төлөбөй чыгып кетишүүдө. ККМ киргизүү жолу менен гана республикада канча товар айланып жатканын көрө алабыз. Биздин максат патентти жок кылуу эмес, патенттен болгон 35 миллион сом түшөт. Патентти 10 эсе көтөрсөң да биздин бюджет үчүн деңиздин бир тамчысындай эле. Биз ККМ аркылуу дүңүнөн соода кылгандардын товар жүгүртүүсүн жалпы экономиканы ачык көрүп туралы деп жатабыз деген Жапаров. Президент өнүккөн өлкөлөр, жакынкы мамлекеттерде ККМге өткөнүн айтып, толук салык алганда гана пенсия, жөлөк пул, эмгек акымынан да 2-3 эсеге көтөрүлөрүн белгилеген. Ал бул маселеге өзү киришкенин кошумчалады. Гаймаритти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Бакыт Сыдыков бүгүн жазасын албаса эртең баары бир камалабы?
Улам бир саясатчынын этегинен түнөктө позициясын алмаштыра бергендер арбын. Алардын катарына бир сөз кыла турган адам да кирет. Бакыт Сыдыков жакынкы эле жылдарда Өмүрбек Бабановго, Райымбек Матраимовго кошомат кылып жүрүп, мезгилдин өзгөрүшүнө жараша Камчыбек Ташиевдин короосуна өтүп кеткен. Эртең дагы бир башка таасирдүүгө келиндей жүгүнөрү шексиз. Бакиевдердин кандуу режиминде Бакыт Сыдыков атасына таянып алып кыйла көпкөн. Манас эл аралык аэропортуна президент болуп, өз чөйрөсүндө корчоңдоп билгенин жасап жүргөн эсибизде. Кыргызда төшү түктүүгө жолугасың деген кеп бар. Анын сыңарындай жөн жүрбөгөн бул балакай хачик сымал чөйрөнүн намысына тиет. Бир күн алар Бакыт Сыдыковду кармашып, очо жерден көгала койдой кыла тепкилешип, таштап кетишет. Land Cruiser 200 автонаасын тартып алышат. Бул көрүнүштү уккандар ар кандай жорушуп, таң калып калышкан. Түпкүлүгүндө көпчүлүктүн намыска тийүүнүн айынан жазаланган эле, соңунда жели чыгып өзүнө келген. Кийин жолдуруп жиберген жол тандабасын Казакстандан табылганын укканбыз. Эми тагдырдын тамашасын карасаң, азырда Бакыт Сыдыков Кудайын тааныбай көп жүргөн учуру. Үй бүлөсү менен мамлекеттин эсебинен байыганын баары билет да, туурабы? Акчанын күчү менен ата журт Кыргызстан фракциясына лидер катары шайланып алган. Эл үчүн эмне кылганын билбейбиз. Бирок асмандан сүйлөп, эсирип жүргөн убагы. Мамлекетке тазалануу, мыйзамсыз байыгандарды кустуруу аракети жүрүп жатканда, адилеттүүлүк үчүн бул эр кулга да кезек келеби? Себеби Камчыбек Ташиев өзүнүн жакындарына да карабай турганын, мыйзамдын өлкөнүн кызыкчылыгы баарынан жогору турарын айтып келет. Кеп чынынан бузулбашы керек. Эмесе Бакыт Сыдыков жазасын аларына аз калды окшойт. Эгер кутулуп кетсе, эртең башкалар суракка алат деп жазган Арба Кейджи сайты. Садыр Жапаров Мурас футбол турнирине катышат. Бишкекте 8-9 декабрь күндөрү президент Садыр Жапаров футзал боюнча кезектеги Мурас турниринин 4-оюнуна катышат. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунун маалымат кызматы билдирди. Газпром спорт комплекси менен спорт сарайында өтө турган иш-чараларда 16 команда атсалышат. Алар группалык этаптын алкагында бир айланып ойношот, андан соң чейрек финал, жарым финал жана финал өтөт. Турнирдин максаты Денис Акжашоонун футзалды пропагандалоо жана коомчулуктун түрдүү сферасындагы өкүлдөрдүн достук мамилесин өркүндөтүү. Оюндардын түз эфири УТРК жана ЛТР телеканалдарынан көрсөтүлөт. Турнирдин катышуучулары, президенттин командасы, маданият өкүлдөрү, белгилүү ишкерлер, ЖМК өкүлдөрү, футбол ардагерлери, спорттук федерациялардын жетекчилери, Жогорку Кеңештин депутаттары, президенттин облустардагы өкүлдөрү, кала мэрлери, район акимдери, диний кызматкерлер, ооруканалардын башка дарыгерлери, мектеп директорлору, окуу жайлардын ректорлору, сот бийлигинин өкүлдөрү, күч структураларынын өкүлдөрү, белгилүү спортчулар, Кыргыз Республикасынын элдер ассамблеясы, диаспора жетекчилери, банк жетекчилери катышмакчы. Бишкекте номер 24 мектепке бомба коюлган айтылып окуучулар эвакуацияланды. Бишкектеги номер 24 мектепке бомба коюлгандыгы тууралуу кабар түшкөнүн 1 райондук милициясынын маалымат кызматы тастыктаган. Белгилүү болгондой, кечээ эртең менен саат 8:30 чамасында ИИМдин электрондук почтасына мектепке бомба коюлгандыгы тууралуу билдирүү келген. Окуучулардын баардыгы эвакуацияланды. Жеринде укук коргоо органдары иштеп жатышат, деди милициядан. Эске салсак, билим берүү жайы шаардын чок ортосунда Киев жана Тынсанов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Мен депутатмын, сен унчукпай отур деген этика жок, Байсалов сындарга жооп берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кечээ брифинг учурунда Жогорку Кеңеште анын дарегине айтылган сын пикирлерге жооп берди. Мен депутатмын, сен унчукпай отур деген этика жок, сен билбейсиң деп кагып силткен дагы болбойт. Мен аларга бул маселени көтөрүүгө тыюу сала албайм, бирок өкмөт ишин улантат. Мен жумушум көп, дейт ал. Белгилей кетсек, кечээ Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынындагы баа берүүнү талап кылган. Оу жоктук, умурадан кайткандарды көчөгө килем салып тосуп алышты. Айыл жеринде Сауд Арабиядан кайткан адамды көчөгө килем төшөп тосуп алышты. Анын видеосу социалдык тармакта жарыяланган. Ал Кыргызстандын аймактарынын биринде тартылган. Анда умрага барып келген 50-60 жаш курактагы эки айылдашын тосуп алуу үчүн көчөгө ак кездеме жана килемдер төшөлүп, үстөл жасалып, зыяраттан келгендерге даамоз тийгизген. Социалдык тармактын колдонуучулары бул оу жоктук, умрага же ажыга адам өзү үчүн барып келет. Пайгамбарыбыз кылбаган адатты бул жасап жатат. Бул исламга дагы жат деп сынгалышты. Каракорум жолу аркылуу Пакистандан Кыргызстанга жүк ташыла баштады. Кыргызстанга Пакистандан алгачкы жүк ташуучу автоунаа 5 декабрда келди. Ал Пакистан, Кытай, Кыргызстан багыты боюнча жетти. Кыргызстандын транспорт, байланыш жана жол министри Тилек Текебаев Фейсбуктагы баракчасында билдиргенине караганда, каттам 1995-жылдын 9-мартында Кыргызстан, Кытай, Казакстан жана Пакистандын ортосунда кол коюлган 4 тараптуу транзиттик келишимдин негизинде жүрө баштады. Келишим 28 жыл мурда түзүлгөнү менен анын алкагында Кыргызстандан да Пакистандын тараптан да бир дагы каттам болгону
эмес. Аны жандандыруу маселеси быйыл 17 октябрда Пакистандын Кыргызстандагы элчиси Хасан Али Заимган менен транспорт байланыш жана жол министрлигинин жолугушуусунда көтөрүлгөн. Анда кагазда калып кеткен келишимдин алкагында каттамды жандандыруу боюнча сүйлөшүү жүрүп, Карачи жана Гвадар деңиз портторуна чыгуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланган. Жүктү кабыл алуу иш-чарасында элчи Хасан Али Заимган каттамдын ачылышы эки мамлекеттин транспорттук кызматташуусунда өзгөчө орунга ээ экенин белгилеген. Элчи ошондой эле кыргызстандык жүк ташуучулар Карачи жана Гвадар портторунун кызматын кеңири колдоно аларын айтты. Быйыл 16 мартта Бишкекте Кыргызстан-Пакистан соода инвестициялык форуму өтүп, анын алкагында Пакистан-Кыргызстан соода үйүн түзүү боюнча келишимге кол коюлган. Кыргызстан-Пакистан илимий фонду түзүү эки өлкөнүн жошторунун ортосундагы академиялык кызматташтыкты өнүктүрүү сүйлөшүлгөн. Транспорт министринин маалыматында Пакистандан кандай жүк алып келингени айтылган эмес. Пакистан менен Кыргызстандын эки өлкөнүн дипломатиялык карым-катышы 1992 жылы 10 майда түзүлгөн. Пакистандан Кыргызстанга негизинен текстиль жана дары-дармек ташылат. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына караганда Кыргызстан менен Пакистандын соода алакасы акыркы 3 жылда өстү. Быйыл жыл башынан бери 11 айда эки өлкөнүн соода алакасы 18 миллион 424 миң долларды түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 75%га көбөйдү. Министрлик жолдорду курууга жана оңдоого 700 атайын техника сатып алат. Кыргызстандын транспорт жана коммуникация министрлиги жолдорду куруу жана оңдоого 700 атайын техника сатып алат. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында ведомствонун башчысы Тилек Текебаев билдирди. Министрдин айтымында техниканын 265 өлкөгө жеткирилди, ал эми калган 435-ин жакынкы убакта сатып алуу пландалууда. Техника лизингке алынат, баштапкы төлөм жалпы сумманын 30%-ын түзөт, калган 70%-ын 3 жыл бою квартал сайын төлөп туруу пландалууда деген ал.